Анан устаздын өткөндүгү тууралуу сизге кабар ким аркылуу келди? Анткени айтайын дегеним устаз биз дагы ошол айыл жергесинде болуп калып, Ооба. таңдамал ар кандай адамдардан чалуулар келип, көп адамдар ишене албай, жада калса кичинекей бир карындаштарыбыз дейбизби, инилерибиз дейбизби, ошолорго чейин мындай жүрөгүндө калып калганын сездик да. Алар дагы ошондой чубак устаз өтүп кетиптир деген нерселерди айтып калган учур болду да. Сизге кабар кандай болуп жетти устаз? Насаат медианы ошол түптөп азыр дагы ишмердүүлүктү улап келе жаткан Улан мырзабыз бар. Аллах таалам өмүрүнө береке берсин. Эмне дегене албан ийгиликтерди кылып келе жатат. Бул чын жүрөктөн коштолгон сөздөр буюрса. Ошол Улан мырза, ал киши агабыз ушундай кабар берип, анткени тыгыз байланыш болуп турду. Ал киши кабар берип жеткизди. Ушундай устаздан ажырап калдык деп. Бирок ал нерсени дагы Улан мырзабыз өмүрүнө, үй бүлөсүнө, ата-энесине Кудайым берекесин берсин, мындай өтө бир катуу кыйынчылык менен гана айтты. Өтө катуу кыйынчылык менен айтты. Ал кабар келгенде ушул асман башыма түшкөндөй болуп эле дендароо болуп, мындай эстен танган сыяктуу, тегеректе айланада эмне болуп атканын билбегендей эле каран түн сыяктуу болду да. Ошол Улан мырзабыз жеткизди. Анан кийинчерээк карасам, бул жерде жакшы бир дин жолундагы насааткер, жакшы илимдүү, билимдүү агабыз бар, Өмүр аке деп коет. Азыр ушу Асанбайда. Ал киши дагы кабар берип жеткизиптир да. Негизгиси ошол Улан мырзабыз агабыз жеткизди. Андан кийинки абалыңыз кандай болду устаз? Өзүңүздүн ден соолугуңузга залкас тийдиби? Же болбосо илим алып жүргөн учурда балким буга чейин 200дөн, 300дөн, 400дөн беттен китеп окуп жүргөн учур болуп, ошол учурда балким 1 айбы же 2 айбы, 3 айбы өзүңүздү мындай жоготкон учур болдубу? Албетте, жогорку сөздөрдө баса белгилеп кеткендей, атанын ордун басты дебедикпи? Атадан жоготкон кандай болот? Элестетиңиз, ошол сыяктуу мен кабарды уккандан баштап 1-2-3 күн такыр өзүмө келе албай, ошол тамакка болгон татым дагы баягындай эме буулуп, табит дагы буулуп, эч бир нерсеге көңүл бура албай, ошо намазды гана окуганга белсенип калган нерселерден мындай кол жууп калгандай эле, мындай ишенбегендей, ушундайбы, дүйнө ушинтип эле бүтүп калабы? Устаздан ажыраганыбыз чынбы? Балким ооруп жаткандыр деген бир мындай бир ойлордун күрөшүү астында эле ошол намаздарды гана окуп, бирок башка убакта кыйын болуп калды да. Анан кичине өзүмө келип 2-3 күндөн кийин карасам, келинчегим менден катуу кыйналып аткан экен. Анткени ал киши адатта, Алла ыраазы болсун, келинчеги менен өмүрүбүздүн акырына чейин бир никеде жакшы бир өтүүнү насип кылсын. Үлгүлүү жашоону насип кылсын. Шарият менен жашоону сыйлап. Келинчегим адатта абдан жакшы дагы мындай бекем карманат, бирок көбүнчө жүрөгүн алат экен да. 13 жыл жашоодо байкап көрүп жүрөбүз. Ошондо келинчегим жүрөгүн алып, катуу абалы начарлап кетип аткандан мен баягы аркасынан өзүмдү кайраттуу болууга мындай белсендим да. Кайраттуу болуп, эми баардыгыбыз кетебиз. Азирет Абу Бакр одан сөзүн айтып, пайгамбарыбыз Алланын эң сүйүктүү пендеси, акыркы пайгамбар кетти, ислам дини бүттү деген сөз эмес. Албетте, Алла Тааладан кийин пайгамбарыбыз ушундай чоң орунда турат, бирок динди улап кетишибиз керек. Демек деп ошо келинчегиме кайрат айтканча мен өзүм дагы чыйыр алдым да. Бирок жүрөктөрүбүзгө катуу бир кыйынчылык келгендей, эң күчтүү врачтарды таап, Гиза деп коет, ошол азыркы пирамида тараптан издеп барып, булуң бурчуңдан ошол жүрөгүбүздү текшертип келгенибиз эсибизде. Көпкө чейин өзүбүзгө келе албай жүрдүк бирок.